Реестрге Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин dpa.gov.kg сайты аркылуу кирүүгө болот. Реестрде авторизациялоо үчүн сиз жогорку оң бурчтагы кирүү баскычын басышыңыз керек. Кирүү баскычын баскандан кийин бирдиктүү идентификациялоо системанын авторизация барагы ачылат жана сиз уюмдун электрондук булуттук кол тамга байланыштырылган жеке идентификациялык номерин киргизишиңиз керек. Жарандын жеке идентификациялык номери киргизилгенден кийин бирдиктүү идентификациялоо системасынын маалымат базасында киргизилген пиндин бар жогу текшерилет. Эгерде колдонуучу аныкталса, бирдиктүү идентификациялоо системанын статикалык сыр сөздү киргизүү үчүн талаа ачылат. Бирдиктүү идентификациялоо системасынын сыр сөзүн ийгиликтүү киргизгенден кийин экинчи авторизация факторунун ыкмасын тандоо менен барак ачылат. Анда уюмуңуздун электрондук булуттук кол тамганын тандоо керек. Сиздин уюмуңуздун жашыруун аталышы бар баскычты баскандан кийин бир жолку сыр сөздү алуу ыкмасын тандоо менен калкыма меню ачылат. Анда сиз текшерүү кодун электрондук почта аркылуу алуу баскычын тандооңуз керек. Текшерүү кодун электрондук почта аркылуу алуу баскычын баскандан кийин электрондук булуттук кол тамганын бир жолку 6 орундуу сыр сөздү киргизүү талаасы бар барак ачылат. Эгер сиз уюмуңуздун электрондук булуттук кол тамганын сыр сөздү туура киргизсеңиз, реестрде авторизация ийгиликтүү болот. Ийгиликтүү авторизациядан кийин реестрдеги каттоо формасы дароо ачылат. Маанилүү, жылдызча менен белгиленген бардык талаалар толтурууга милдеттүү болуп саналат. Уюмдун ИНН талаасы сиздин уюмуңуздун электрондук булуттук кол тамгасынан автоматтык түрдө толтурулат. Реестр Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин юридикалык жактардын филиалдардын электрондук маалыматтар базасы кызматы менен интеграциялангандыктан каттоо жолжобосун жөнөкөйлөтүү үчүн тиешелүү талаалар автоматтык түрдө толтурулат. Кийинки талаалар автоматтык түрдө Юстиция министрлигинин маалымат базасынан келип чыгат. Кармоочунун аталышы, кармоочунун юридикалык дареги, кармоочунун учурдагы дареги, менчиктин түрү, баш ийүү, жетекчинин толук аты жөнү, ЮЖК коду, электрондук почта, телефон же факс. Кармоочунун учурдагы дареги талааларына көңүл буруңуз. Зарыл болгон учурда алар жаңыртылышы керек. Анткени бир мекеменин юридикалык дареги дайыма учурдагы жайгашкан дареги менен дал келе бербейт. Каттоо формасынын биринчи этабын толтуруучу акыркы бөлүм жеке маалыматтар менен иштөө үчүн түздөн-түз жооптуу адам. Анын талаалары кармоочу тарабынан толугу толтурушу керек. Бул жерде сиздин мекемеңизде жеке маалыматтар менен иштөө үчүн жооптуу кызматкердин толук аты жөнү жана байланыш маалыматтары көрсөтүлүшү керек. Бардык талааларды толтургандан кийин сиз кийинки этап баскычын басышыңыз керек. Андан кийин каттоонун экинчи этабына өтөсүз. Экинчи этапта сиздин мекемеңиз тарабынан жүргүзүлүүчү жеке маалыматтар массивдери көрсөтүлөт. Жеке маалымат массивдери кагазда жазылып сакталган маалыматтардын массивдери же ошондой эле маалымат системалары болушу мүмкүн. Маанилүү, маалыматтарды кол менен киргизүү керек болгон бардык талаалар чекиттүү түр менен толтурууга тийиш. Жеке маалыматтар массивинин аталышы бөлүмүндө сиздин мекемеңизде турган бардык жеке маалыматтар массивдеринин аталыштары көрсөтүлгөн. Бул кагаз түрүндөгү чогултулуп сакталган массивдер кызматкерлердин жеке файлдары же картотекалары жана сиздин мекемеңизге таандык ар кандай маалыматтык системалары болушу мүмкүн. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуунун мөөнөтү же шарты бөлүмүндө жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуунун мөөнөтү же белгилүү бир шарттары көрсөтүлүшү керек. Мисалы, мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдары үчүн бул кызматкерди кызматтан же иштен бошотуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кадрдык резервге кабыл алуу үчүн сынакка документтерди тапшырган талапкерлердин маалыматтарын сактоонун 3 жылдык мөөнөтүнүн өтүшү болуп саналат. Коммерциялык уюмдар үчүн кызматкердин маалыматтарынан иштеп чыгууну токтотуу, анын кызмат берүү мөөнөтүнүн бүткөндүгүнө же кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтүнүн аякташы катары болушу мүмкүн.
Маалыматтар өткөрүлүп берилиши мүмкүн болгон алуучулар же алуучулардын категориялары бөлүмүндө кармоочулар тарабынан сакталган жеке маалыматтарды өткөрүлүп берилиши мүмкүн болгон алуучулар көрсөтүлөт. Мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдары үчүн бул мисалы ар кандай комиссиялардын, комитеттердин мүчөлөрү болушу мүмкүн. Алар буйрукка ылайык кызматкерлердин же сынактын катышуучуларынын документтерин карай алышат. Коммерциялык уюмдар үчүн булар өз платформалары аркылуу кызматтарын көрсөткөн контрагенттер болушу мүмкүн. Ошондой эле алуучулардын арасында салыктык жана социалдык төлөмдөр сыяктуу айрым мамлекеттик функцияларды аткарган мамлекеттик же муниципалдык органдар болушу мүмкүн. Жеке маалыматтарды болжолдонгон трансчек аралык өткөрүп берүү бөлүмүндө сиздин уюм жеке маалыматтарды чет өлкөгө, башка өлкөлөргө өткөрүп берери жөнүндө көрсөтүү керек. Эгерде сиз трансчек аралык маалыматтарды берүүнү пландаштырып жатсаңыз, анда ооба дегенди тандап, тиешелүү талааларда өлкөнү, үчүнчү тараптын аталышын жана анын негизинде өткөрүп жаткан документтин реквизиттерин көрсөтүшүңүз керек. Субъекттерге алардын жеке маалыматтарын чогултуу жана өткөрүп берүү мүмкүндүгү жөнүндө маалымдоо тартиби бөлүмүндө мекемеңиздеги жеке маалыматтардын субъектисине чогултуу жана өткөрүп берүү жөнүндө кабарлоо ыкмаларын тандап же башка талаасына кол менен киргизишиңиз керек. Жеке маалыматтардын сакталышын жана купуялуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар бөлүмүндө жеке маалыматтардын сакталышын жана купуялуулугун камсыз кылуу үчүн сиздин мекемеңизде колдонулуучу чаралардын сунушталган варианттарын тандап алышыңыз керек. Эгер мекемеңизде тизмеде жок кандайдыр бир кошумча чаралар болсо, аларды башка талаасына кол менен киргизишиңиз керек. Бул бөлүм Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын номер 760 жана номер 762 токтомдоруна түздөн-түз байланышы бар. Эгерде сиздин мекемеңизде жеке маалыматты иштеп чыгуучу жок болсо, анда бул бөлүмдү толтурууга милдеттүү эмессиз. Бирок, эгерде сиздин мекемеңизде жеке маалыматтарды иштеп чыгуучу болсо, сиз иштеп чыгуучунун аталышын же толук аты жөнүн, байланыш маалыматтарын жана анын негизинде түзүлгөн келишимдин реквизиттерин киргизишиңиз керек. Иштеп чыгуучу сиздин уюмуңузда болгон жеке маалыматтарды иштеп чыгууга укуктуу. Экинчи этаптын бардык талааларын толтургандан кийин сиз каттоону ырастоо баскычын басышыңыз керек. Андан кийин сиздин мекемеңиздин реестрде каттоонун белгиленген убактысы жана датасы менен каттоо номери ыйгарылат. Кийинки үчүнчү этап тиешелүү билдирүү менен башталат. Бардык аяктаган этаптар шаблон катары сакталат. Аны кийинчерээк керек болсо тууралай аласыз. Үчүнчү этапта сиздин мекеме тарабынан чогултулган жеке маалыматтардын тизмелери көрсөтүлөт. Бул белгилүү стандарттык категориядагы жеке маалыматтар, аты жөнү, туулган күнү, жашаган жери же жеке маалыматтардын өзгөчө категориясы, медициналык көрсөткүчтөр, диний же философиялык ишенимдер болушу мүмкүн. Маанилүү, маалыматтарды кол менен киргизүү керек болгон бардык талаалар чекиттүү өтүр менен толтурулууга тийиш. Чогултулган жеке маалыматтардын тизмеси бөлүмүндө сиз мекемеңизде чогултулган жеке маалыматтардын сунушталган варианттарынан тандооңуз керек. Эгерде сиздин мекемеңиз тизмеде жок жеке маалыматтарды чогултса, сиз аны кол менен чекиттүү түр менен бөлүнгөн башка талаасына киргизишиңиз керек. Ошондой эле тизмеде көрсөтүлгөн бардык жеке маалыматтарды тандоого болот. Бул үчүн бөлүмдүн оң бурчундагы баарын тандоо баскычын басыңыз. Ошондой эле сиздин мекемеңизде кандай жеке маалыматтардын өзгөчө категориялары чогултулаарын тандооңуз керек. Жеке маалымат субъекттеринин категориялары же топтору бөлүмүндө сиз сунуш кылынган варианттардан сиздин мекемеңизде жеке маалыматтары чогултулган субъекттердин категорияларын же топторун тандап алышыңыз керек. Мисалы, мамлекеттик жана муниципалдык органдарда ал кызматчы же кызматкер болот. Ал эми коммерциялык уюмдарда көрсөтүлүүчү кызматтардын түрүнө жараша абонент же карыз алуучу болушу мүмкүн. Эгерде сиздин мекемеңизде тизмеде жок жеке маалымат субъекттеринин башка категориялары же топтору болсо, аларды кол менен чекиттүү түр менен бөлүнгөн башка талаасына киргизишиңиз керек. Жеке маалыматтарды чогултуу булактары бөлүмүндө сиздин мекемеңизде жеке маалыматтардын кайсы булактары колдонулуп жаткандыгы жөнүндө маалыматты кол менен үтүрлүү чекит менен бөлүп киргизүү керек. Бул паспорттар, ID карталар, персоналдын жеке баракчалары, автобиографиялар, социалдык тармактар, эмгек китепчилери жана башкалар болушу мүмкүн.
Жеке маалыматтарды чогултуунун ыкмалары жана пайдалануунун максаттары бөлүмүндө жеке маалыматтарды чогултуу процессинде кандай максаттар көздөлүп жаткандыгы жөнүндө маалыматты кол менен өтүрлүү чекит менен бөлүп киргизүү керек. Мамлекеттик жана муниципалдык органдар үчүн мисалы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан өтүү максаты болуп саналат. Коммерциялык уюмдар үчүн кызматкерлерди жалдоо, ошондой эле кызматтын белгилүү бир түрүн көрсөтүү, эсептерди ачуу, маркетингдик кызматтарды көрсөтүү же эсептик карталарды чыгаруу жана башка үчүн жеке маалыматтарды чогултуу максаты болушу мүмкүн. Үчүнчү этапты аяктагандан кийин сиз карап чыгууга тапшыруу баскычын басышыңыз керек. Жеке маалыматтар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык кармоочулар жеке маалыматтардын тизмесин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашууга милдеттүү. Жеке маалыматтардын тизмеси агенттик тарабынан бекитүү үчүн жөнөтүлгөндөн кийин табыштаманын статусу менен табыштаманын статусу бөлүмүнөн таанышууга болот. Сиз бул бөлүмгө барактын жогорку оң бурчундагы тиешелүү баскычты басуу менен бара аласыз. Бул бөлүмдө сиздин каттоо номериңиз, катталган күнүңүз, табыштаманын статусу жана көрүү баскычы камтылган. Анын жардамы менен сиз толтурган каттоо формасын көрө аласыз. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар аныкталса, агенттик сиздин мекеме тарабынан чогултулган жеке маалыматтардын тизмесин макулдоого укуктуу. Ошону менен бирге агенттик макулдук берүү жол жобосунда комментарий катары баш тартуунун себебин көрсөтөт. Сиз реестрде эскертүү түрүндө же башка жол менен агенттиктин кароосу боюнча комментарий аласыз.